kirim toptor menен күрөшүш керек. Kirim toptor бүт бардыгы кандайдыр бир рамкадан чыкпаш керек да. Себеби деген ал kirim toptor бүт эле дүйнөдө бар. Бирок алар эч качан кандайдыр бир рамкадан чыкпайт да. Ошондуктан алар жанагы кылмыш ишинен кодексинен тышкары чыкпаш керек алар. Алар саясатка аралашпаш керек. Анан кийин мунун дальнейшем муну полностью эме кылыш үчүн мен ойлойм биздеги бийликтегилер өздөрү аны эч кандай кызматыны көрбөш керек да. Шайлоолордо айрыкча жана башка нерселерде. Анан кийин кызматта иштеген, бийликте иштеген адамдар алар менен эч качан контактта болбош керек. Алар менен контактта боло турган оперативдик иштер бар. МВДнин, там башка эмелердин эмне структуралардын өзүнүн атайын жумушчулары бар. Алар менен контактер өтөт. А башкалары эч качан алар менен контактта болбош керек да. Контактта алар менен контактта болгон саясий, особенно айрыкча ишмерлер, жана административдик, манабу мамлекеттик иште иштеген адамдар алар менен эч качан контактта болбош керек. Кеп бир эле аларда эмес да, кеп бийликтеги адамдарда. Ошолор өздөрү аралашып кетпеш керек ал жака. Ал үчүн жанагы мен айтканды, эгер толук кандуу аларды жолу десе, биринчи кезекте ошол мамлекетке кызмат кылгандардан талапты катуу кылыш керек. Түздөн түз улуттук коопсуздукка мен ойлойм, биздин мамлекеттик түзүлүшүнө түздөн түз кооптуу болуп калгандыктан мен ойлойм уже убагы келди деп эми түшүнүп атыптыр деп ойлойм да. Вообще СССРде жана башка мамлекеттерде бул илгертен эле ошондой да. Кандайдыр бир 30 жылдын шалакылыктын ичинен ушундай болуп калды да. Негизинен бул бардыгы шайлоодон башталган. Ошол шайлооду жеңиш үчүн ошолорду колдонуп, ошолордун кызматын колдонуп баштап ушул акыбалга жеттик да. Аларды эч качан саясатка тартпаш керек аларды. Алар жанагы кылмыш иш кодексинин рамкасынан сыртка чыкпаш керек алар. Ошонун ичинде болуш керек. Негизинен бийликтин өзүнүн жүрүш турушунан көз каранды да. Эгер бийлик өзү түз жүрсө, криминалдык аларга эч качан жоолай албайт.